Саламатсыздар, урматтуу биздин кардарлар. Менин атым Бакырдинов Уларбек Бейшенбекович, Адекс курулуш компаниясынын башкы директору. Эгерде сиз бул видеону көрүп жаткан болсоңуз, мен сизден сурап кетем видеону аягына чейин көргөнүңүздү. Анткени дегенде бул видеодо сиз ниет кылган, сиз мындай айтканда пландап жүргөн үйүңүздү биз кантип куруп бериш кызмат жолу жөнүндө кененирээк сизге маалымат айтып берүүгө аракет кылабыз. Биринчиден, мындай муну айтып кетчү нерсе, эч качан үйдү телефондон такташа албайбыз. Анткени дегенде үй аябай көп нерседен турат. Кичинекей эле бир деталь өзгөрсө, үйдүн суммасы өзгөрөт дагы, проектиси өзгөрөт, мындай айтканда толугу менен үй башкача сумма чыга башташы мүмкүн да. Ошол себептен сиз үй салам деген ниетиңиз бар болсо, ошол үйдү биз менен салам десеңиз, биринчиден эле сиз биздин офиске эле өтүп келгениңиз туура болот. Биздин офиске өтүп келсеңиз, бизде офисте архитектор бала бар. Архитектор бала менен отуруп туруп, проектини чийип, проектини тактап башташ керек да. Анткени дегенде үйдүн эң негизги, эң биринчи нерсеси бул проекти да. Эгерде үйдүн проектиси жок болсо, эч качан баасы да так чыкпайт, жана үйүңүздүн сиз кандай болот экенин дагы элестете албайсыз да. Ошол себептен биринчи жумуш проектиден башталат. Проектини чийип бергенге архитектордун эмгек акысына, мисал катары сиз 100 квадрат метр үй пландап аткан болсоңуз, 100 чарчы метр, же болбосо 200 чарчы метр пландап жаткан болсоңуз, ар бир квадратный метри $1 болуп калат да. Бирок эгерде сиз эртеңки күнү үйдү салдырам деп калсаңыз, ошол эмгек акысына төлөнгөн акча үйдүн төлөмү болуп, сиздин үйүңүзгө кирип кетет дагы, проекти сизге бекер болуп калат да. Бирок ага чейин жаңы эле ишти баштап атканда 100 квадрат метр үй пландап атсаңыз, ошол 100 квадрат метрге $100 кассага төлөп, чегин алып, анан архитектор менен проектти чийип баштайсыз. Архитектор кеңешип сиз менен, сиздин оюңузду угуп, сиздин талабыңызды угуп, ошого жараша сиздин проектиңизди визуализация кылып сизге чийип дайындап берет. Сиз проектин бекиткен соң, мага ушул проекти жакты, мен элестеткендей болду, мен ушуну салам деген соң, анан биз аны сметчикке беребиз. Сиз мисал катары сметчикке проектини бергенден кийин, сметчик менен отуруп алып туруп, ар бир детали боюнча такташасыздар. Мисал катары фундамент боюнча, фасад неден болуш керек, терезе ак болуш керекпи, күрөң болуш керекпи, крыша металлочерепица болуш керекпи, фальцовый кровля болуш керекпи, мягкая кровля болуш керекпи деп материалдын аябай түрү көп. Ошол түрүнө жараша дагы баа ар кандай болуп өйдө жыйылдый болуп кете берет. Ошол себептен биз азыркы учурда сип панель менен жана кирпич менен куруп берип жатабыз да. Сиз ошон үчүн башында тандашыңыз керек, кирпичтен салам, же болбосо сиптен салам деп. Себебинде проекти дагы сипке болсо башкача чийилет, кирпичке болсо башкача чийилет. Жана сметада башкача эсеби менен чыгат. Биз сип менен болгондо дагы, кирпич менен болгондо дагы либо черновой, же болбосо под евро ремонт деген эки түрүн куруп бере алабыз сизге. Мисал катары баалар боюнча айтып кетейин. Сип менен куруп берсек биз черновой деген вариантында болсо, фундамент, стена, межэтажный перекрытие эки этаж болсо, экинчи этаждын стенасы, потологун, чатырын жылуулап, крышасын жаап, ветровой карниз, водостокторун коюп кетебиз. Ушул деңгээлге чейин 1 квадратный метри орто эсеп менен $170 тегерегинде айланат. Ошол эле учурда, эгерде сиз черновой вариантын бирок сип менен эмес, кирпичтен курдурам десеңиз, анда биз фундаментин атайын кирпичке ылайыктап, архитектор, конструктор кантип чийип берген болсо, ошого жараша ылайыктап фундаментин куюп, стенасын кирпичтен көтөрүп, межэтажный перекрытиясын болсо коюп, эки этаж болсо экинчи этаждын дубалын коюп, чатырын жылуулап, крышасын жаап, жогоруда айткандай эле ветровой карнизтерин коюп туруп, сизге өткөзүп беребиз. Анын квадратный метри болсо, кирпичтики болсо, орто эсеп менен $200 тегерегинде айланып калат. Дагы бир жолу баса белгилеп кетем, сип болгондо деле, кирпич болгондо деле, бул айтып аткан баалар, бул болжолдуу баалар да, орто эсеп менен баалар да. Ал эми так баа болсо, проекти чийилип, андан сметчик менен такташып, анан сметчик эсептеп чыккандан кийин ар бир проектиге индивидуальный жеке бир баа чыгат. Бул сизге мындайча айтканда ориентировочный баа да. Экинчи этап болсо, бул биз отделочный ички жасалгага чейин под евро ремонт деңгээлге чейин салып берсек. Ал деңгээлде болсо, мисал катары сип менен салсаңыз, биз сизге фундаментин куюп, ичин толтуртуп, биринчи этаждын дубалын коюп, межэтажный перекрытиясын коюп, экинчи этаждын дубалын коюп, потолокту жылуулап, крышаны жаап, ветровой карниз, водостокторун коюп, үйдүн сырткы бетине кааласаңыз технониколь материалынан жасап, же болбосо травертин кылам десеңиз, травертин кылып, декоративный штукатурка кылам десеңиз, декоративный штукатурка кылып,
терезелерин пластиковый коюп, ак күрөң аны өзүңүз тандайсыз. Сырткы бронированный эшигин коюп, үйдүн ичине болсо сантехнический вход-выходдарын дайындап, электромонтажды толугу менен коюп, андан тышкары гипсокартон менен дубалдарды чаптап, дубалдын сыртына чапталган гипсокартон сыртына биз шпаклевкасын тартып, полго болсо наливной пол куюп, анан лестницанын темирден каркасын жасап, вентиляционный система коюп кетебиз да, үйдүн ичине аба кирип, чыгып тургудай кылып. Вот ушул деңгээлге чейин биз сизге сип панелден куруп берсек, орто эсеп менен 1 квадратный метри $250 тегерегинде айланат да. Ал эми ушул деңгээлге чейин биз сизге кирпичтен салып беребиз десек, бирок кирпичтики кичине башкачараак болуп калат. Мисал катары биз кирпичтен салып беребиз десек, сизге ошол под евро ремонт деңгээлге чейин. Мисал катары биз кайра силер фундаментин куюп, стенасын куюп, жана жогоруда айткан нерсенин баарын кылганда, орто эсеп менен 1 квадратный метри болсо $300 тегерегинде айланып калат. $280-300 тегерегинде болуп калат да. Жогоруда баса белгилегендей эле, кайра эле айтып кетем, бул баалар орто эсеп менен эле баалар, сиз мындай примерно ориентировочный эмен алганыңызга, чындай элестет алганыңызга. Ал эми так бааны болсо, биз проектини чийип, сметчик менен такташып, ар бир материалды такташабыз да. Мисал катары сиз күрөң терезе тандасаңыз башка баа чыгат, ак терезе тандасаңыз башка баа чыгат. Алюминий коем десеңиз башка баа чыгат да. Ошондой сыяктуу тактагандан кийин анан мындай конкреттүү баа чыгат. Ага чейин бааны так айта албайбыз. Ал эми куруу мөөнөттөрү боюнча айтып кетсек, мисал катары сиз сип менен салам деп калсаңыз, биз сизге үйдү орто эсеп менен 2 айдын ичинде тапшырып беребиз, нөлдөн баштаганда. Ал эми кирпич менен баштап калсак сизге үйдү куруп бермек болсок, анда үйдү 4 айдын ичинде тапшырып беребиз да. Эми акча төлөө жолу боюнча айтып кетсек, мисал катары сиз келдиңиз биздин компанияга деп коелу, проектни чийдиңиз, сметчик менен такташтыңыз, чыккан баа сизди канааттандырды, мен келишим түзөм десеңиз, мисал катары сип менен болуп калса деле, кирпич менен болуп калса деле, биз энный сумма чыккан сумма менен 1 миллион, 2 миллион, 3 миллион ар кандай сумма чыгышы мүмкүн. Ошол сумма менен биз сиз менен келишим түзөбүз дагы. Келишим түзгөндөн кийин бизге кардар ошол сумманын 50%-ын төгүп берет. Мисал катары кирпич менен болсо дагы сип менен болсо да 50%-ын төгүп берет. Биз ошо менен жумушту баштайбыз. Сип менен болсо биз 1 айдан кийин курулуштун жарымына жетебиз. Ошол курулуштун жарымына жеткенде кардар бизге калган 50%-ын төгүп берет дагы. Биз калган 1 айдын ичинде сизге үйүңүздү бүтүрүп, толугу менен салып, тапшырып беребиз ключун. Ал эми кирпич менен болсо 2 айдан кийин сиз бизге экинчи төлөмүн төлөп бересиз. Биз ошо менен сизге үйүңүздү 4 айдан ичинде тапшырып беребиз. Эң негизги мындайча айтканда жолдору ушундай. Ал эми дагы бир жол баса бөлүп кетем, урматтуу кардарлар, ар бир үйдүн баасы жекече чыгат. Ошол себептен телефондон же болбосо проектиси эч нерсеси жок туруп эле асманын айтып койгонго таптакыр болбой калат да. Анткени дегенде баарыбыз билгендей базарда баалар күндө өйдө төмөн болуп жатат. Жана ошондой эле мисал катары бирөө комнаталарын чоң кылышы мүмкүн, бирөө кичинекей кылышы мүмкүн, бирөө терезесин чоң кылышы мүмкүн. Ушундай моменттер аябай көп болот да. Ошон үчүн эгерде сиз чындыгында үй салдырам деген ниетиңиз бар болсо, келип биз менен отуруп, тактап, ар бир нерсени тактап туруп, анан келишим түзүп, ишти баштаган оң болот. Баарыңарга чын жүрөктөн каалаган, пландаган, ниет кылган үйүңүз курулуп, ошол үй сиздин жакшылыгыңызга кызмат кылганга биз чын жүрөктөн тилектешпиз. Ал эми ошол ак жолтой болчу ак үйүңүздү биз куруп берип калсак, ал биз үчүн чоң сыймык болот. Биз сиздин кызматыңыздабыз. Келсеңиз, кызмат кылып бергенге даярбыз.